кайрымдуу ага эжелер. Мына бүгүн Лотос үй бүлөлүк балдар үйүндө отурабыз. Эми сиздер менен бөлүшө турган аябай жакшы бир жаңылыгыбыз бар. Биз Элим Арсын Бош коомдук кайрымдуулук фонду социалдык изилдөөнүн негизинде ушул Лотос балдар үйүнө келип туруп, абалын көрүп кеткенбиз. Демөкчү издеп жүрүп, акырында бир 2 бөлмөсүнө макул ремонтун өткөрүп берели деп баштаганбыз. Ал эми демөкчүлүк көрсөткөн Достук студенттик балдар жатаканасынын эмгек жамаатынын жардамы менен 2 бөлмө бүткөн. Ал эми азыркы убакта сиздер жалпы көрүп аткан ашканасы болсун, кийинки калган баардык толук кандуу бөлмөлөрү, коридорлорунан бери демөкчүлүк кылган Радик аттуу жигитибиз ошол биздин баштаган ремонтторубузду улантып кетип, азыркы убакта толук кандуу ремонту бүтүп, аябай сонун жакшынакай болуп атат. Демөкчүлүк кылган баардык ага эжелерибизге, Радик байкебизге, мырзабызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эжеке. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Андыктан айтып кетерим, мынабул сиздердин жигиттер, мына Элим Арсын фондунун жигиттери баш болгон жалпы демөкчүлөргө, Радикке, Убайдуллага, ушул 6 уста жигитке, жана дагы мынабул тынбай келип жардам берип аткан улан кыздарга баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Балдарыбыздын атынан да, өзүбүздүн атыбыздан да. Рахмат. Албетте, кайрымдуулук кылуу үчүн бир гана аябай бай болуштун кереги жок. Кайрымдуулук кылуу үчүн эң негизинен каалоо керек, андан кийин аракет керек. Ал эми биз баштаган жумуштун натыйжасын көрүп, биз дагы кубанычтабыз. Жалпы баардык демөкчүлөргө, ага эжелерге салым кошкон баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар.